Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. 3 апрелде болуп өтүүчү Дордой Бишкек менен Алтын Асирдин оюнуна өзүңүздүн ставкаңызды коюп көрүңүз. Утулган учурда 10 долларга чейин акчаңыз кайтарылып берилет. Утуп алсаңыз эч кандай акча берилбейт. Уткан акчаңызды чыгарып кетесиз. Россия шаарындагы жарандар болсо Кыргызстандын VPN аркылуу кирүүсү керек. Башка VPN'дер иштебейт. Ал эми ставка коюу үчүн описаниядагы ссылка аркылуу өтүп, өз тушуңузга ээ болуңуз. Ссылка описаниеда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрациядан күткөн соң быстрый депозит кейжи аркылуу Арланга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Мадымаров деле маселени чече албайт. Акрам Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп тайындалды. Кадамжай районунда 5 жыл аким болгон Акрам Мадымаров 2017-жылы сырдуу жагдайлар менен өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарлык кызматына дайындалган болчу. Ошол кезде аны атактуу шопур Илмиянов көтөрмөлөп келгени айтылган. 2017-жылдан ушул күнгө чейин кадр кызматын аркалап, деңгээлүү иш аракети ортозар чиновниктердин катарын толуктап келаткан. Өзгөчө чек ара көйгөйү менен кыйналып келаткан алыскы Баткендин элин Мадымаров деле чыргатып жибербейт. Чамасы чарк. Негизи өкмөт чече албаган маселени губернатор кайдан чечсин? Мадымаровтай болуп өзгөчө ыкмалар менен чоң кызматка илешип алгандар өлбө жаным өлбө деп иштеп чыргап жүрө беришет экен да. Булак Назар News чекиткейже биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Apple жана Google компаниясынан дагы кирешелүү бай компаниянын аты аталды. 2018-жылдын эң бай компаниясы MIC маалымат агенттиги тизмектеди. Алсак Сауд Арабиянын Saudi Aramco компаниясы 2018-жылы дүйнөнүн эң көп киреше тапкан дүйнөдөгү ири компаниялардын бири болгон. Saudi Aramco компаниясы өткөн жылы 111 миллиард доллар киреше тапса, Apple 59,5 миллиард доллар жана Google 37,8 миллиард доллар атактуу эки компаниянын кирешеси биригип, Aramco компаниясынын кирешесине жеткен эмес. Сауд Арабиянын улуттук Saudi Aramco нефть компаниясы нефть казып алуу боюнча дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Белгилей кетсек, аталган компания 1933-жылы Сауд Арабиянын өкмөттүн алдындагы Standard Oil of California America нефть компаниясы менен келишимдик негизде түзүлгөн. Булак Назар News чекиткейже биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.